Qasiyetli alayqlar. Bugün erteң менен Азаттыктан айтты, dünyadagi eng birinchi ish baskan shahar Bishkek bo'ldi. Biz hazır shaharыбызды ish baskan, mamlakatimizde korrupsiya baskan, biyilikti baskınçılığa baskan zamanda yaşап атабыз. Biz төртөөбүздүн баш кошконубуз ошол жапайчы мыйзамсыздыкка каршы бириктик. Biz төртөөбүз акыйкаттык үчүн бириктик. Карасаңыздар, мен ойлогом, biz дүйнөдөн 30 жыл артта калдык деп. Илона Маск деген гений чыгып, 3 күндө бир дүйнөнү таңгалтып атат. Адамга чип салып, мээсине дары салат экен. Адамзат космоско тирлөөс менен каттагыдай болсо болот экен. Адамзат вакуум туннел менен жол каттаса болот экен. Бүт дүйнө Илона Масктын сөзүн тыңшап жашап калды. Садыр Жапаров келгени биз бака эмне деп кыйкырат экен деп жашап калдык. Бака эмне деп айтат экен деп жашап калдык. Ошондой коом өнүгөбү? Саакашвили президент болду. Гениальный реформатор Бендикутин алып келди. Путин келди. Греф деген акыл ашынган адамды алып келди. Садыр Жапаров кимди алып келди? Бакайды, Төрөканды, Аспектті. Ушул Кыргызстандын ойбу. Анан 3 айдан бери жок дегенде бир сунуш кылбайбы? Прогрессивдүү адамды алып келе албаса да, прогрессивдүү идея сунуш кылбайбы? Эки иш кылышты. Ак үйдүн дуалын талкалашты. Буга көп акылдын кереги жок. Мен 4 айда биринчи жолу Ак үйгө бүгүн келдим. Кирбей эле коюңуздар. İçi dağı, sırtı dağı Stalingrad'dan keyinki talkalanğanга okşoş. Talkalanğanга jaraşa içine kişi girgidey kılda. Erteң menen barsam, ar jagында da, ber jagында da kişi gide alбай атат. Sen Ак үйдүн sırtındağı duvalды buspa, жүрөгүндөгү duvalды. Bürokrata men elin ortasında duvaldı busta. Bular kayra ошону çapta vardı, bekemde vardı. Söz yüzünde eldek, iş yüzünde elge karşı birlik geldi. 3 söz menen dalilep bereyин. Ушул өкмөт, ушул жогорку кеңеш 20 gün murun бюджет бекитти. Эң оор маселе ден соолук экенин билдик да, туурабы? Ден соолукка кеткен бюджетти 2 миллиард 100 миллион азайтты. Урматтуу мугалимдер, жаңы бийлик силердин айлыгыңарды 1 миллиард 600 миллион сомго азайтты. Урматтуу маданият кызматкерлери, силердин бюджетти 600 миллион сомго азайтты. Эмнеге көбөйтүп айтайынбы? Президенттин иш башкармасын 660 миллион сомго көбөйтү. Бул иш башкармасы гаражы. Ушундай бийлик силерге керекпи? Келелек жатып булар бийликтен рахат алгысы келет. Себеби бир ай даамын татып калды да. Бийлик өтө шыйын да. Анан жогорку кеңешти сындап атпайсыңарбы? Туура сындайсыңар. Бирок бүт жогорку кеңештин бюджети 120 депутат, 800 эксперт менен президенттик аппараттын гаражына тең бюджет алат. 700 миллион сом. Анан гараждын деңгээлиндеги бюджет алган жогорку кеңеш гараждын деңгээлинде эле продукция берет. Андан бөлөк эмне күтө аласыздар? Мына биз дүйнөдө жападан жалгыз өлкөбүз. Президент келатканда, пайгамбар келаткандай, Ayatollah Khomeini келаткандай, ат мингизип, чепкен жаап, учак тартып тосуп алабыз. Биз дүйнөдөгү жалгыз мамлекетпиз. Президентти кууганда, Чаушескини куугандай жек көрүп куулайбыз. Ошондой президент силерге керекпи? Кереги жок. Экинчи, кечээ чыкты дүйнөлүк сурамжылоо. Дүйнөдө эң өнүккөн 20 өлкө 20 парламенттик өлкө. Дүйнөдө эң коррупциясы жок 20 өлкө 20 парламенттик өлкө. Ой, туугандар, дүйнөдө азыр 120 өлкө президенти жок эле жашап атат. Президенттин келгени да азап, элди бөлүп жарып, мугалим байкушту агитатор катары иштетип, бизнести соруп, спонсор иштеп.
Анан президенттин иштегени да азап. Апайсаны камап, кудаларын кызматка коюп, бөлөлөрүн кызматка коюп, анан кеткени да азапта. 10 000 киши келип 3 машина таш менен кумайын кетмейт. Ошондой азап алып келген эл башчынын силерге кереги барбы? Дүйнөдө президент көйгөйдү чечкени келет. Кайсы президент көйгөйүңөр чечти? Президенттин жалпы бюджети, гаражы, мен сиздерге айтып жүрөм. Абсамат Масалиевичти 2 телехранитель кайтарган. Турдакын Усоевичти 24 жыл бою 2 телехранитель кайтарган. Азыркы президентти 400 киши кайтарат. Жаны 200 есе таттуу экен. Ошол 400 адамды алып барып Баткенди кайтарып албайлыбы? Бюджети 400 миллион сом. Ар бир телехранительге 1 миллион сомдон кетет. Ар бир депутаттарга 680 000 сом кетет. Президенттин телехранителдин бюджети депутаттын бюджетинен көп. Урматтуу, эң оор маселе бул кедейчилик. Кедейчилик айылда барганда туугандарыбыз, жердештерибиз. Бизде буга дүйнөлүк банктын эсеби боюнча ар бир 4-чү адам Кыргызстанда күнүнө тояк тамак иче албайт. Анын балдары, чоңдордун балдары барган мектепке бара албайт. Анын балдары шуба, дубленка кие албайт. Бирок ошондо кыргыз. Ал кыргыз катары могу абадан дем алганга укуктуу. Биз ичкен булактан суу ичкенге укуктуу. Жемкорлордун айынан алар күнүнө 100 сомго жетпеген каражатка ашат. Эми анысас келгенсип, эмдиги жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 33%га жеткен да. Демек, ар бир 3-чү кыргыз кор болуп жашайт кыргыздын жеринде. Ошону байытайын деп бир программа сунушталган жок. Программаны сунуштоо үчүн акыл эс керек. Билим керек. Дипломатия керек. Дүйнөдө 3 фонд бар. Биринчиси G20 фонд. Ошолор биз сыяктуу кедей өлкөгө жардам бериш үчүн 100 миллиард доллар бөлдү. Кыргызстан бир тиын ала алган жок. Себеби алар бийликти жапайы жол менен басып келген адам менен сүйлөшпөйт. Алар каракчылар менен сүйлөшпөйт. Алар билимдүү адам менен сүйлөшөт. Алар мыйзамдуу бийлик менен сүйлөшөт. Дүйнөдө жашыл экономика фондусу бар. Аякта 1 триллион доллар жатат. Тажиктер алды, өзбектер алды, казактар алды. Кыргыз гана алган жок. Акча акаян болуп агып жатат. Аякты акчаны басып ала албайсың. Таш менен уруп ала албайсың. Аякка баш керек. Аякка билим керек. Аякка интернетти билишиң керек. Кыргызстанга 1 тиын бөлүнгөн жок. 3-чү Улуу Жибек жолу доктринасы бар. 2 триллион доллар бөлдү. Тажик туугандар 7 миллиард доллар алды. Биз болсо пенсияга, карызга Россиядан 20 миллион доллар алып атабыз. Бул таможнядагы 15 күндүн кирешеси. Мына бай жерде кедей жашаган элбиз. Биздин могу бутубуздун астында мына Орозбек Дүйшевич калп айтып турбайт. 300 миллиард доллардын байлыгы бар. Таласта Айлампа бала чышкан деген жерде дүйнөдө сейрек эсчөзчү титан жаза турган металл бар. Жетимтоону айттык. Менин родинам Кеминде Куттусай деген бар. 20 миллиард доллар. 20 миллиард доллар тепсеп жүрүп 20 миллион долларга тартпайбыз. Бул шылдың. Бул маңкуртчулук. Бул кечиримсиз. Жетимтоо боюнча экелөө сөз. Жетимтоону мана сатабыз. Коңурбайга сатсын деп калтырган эмес. Жетимтоону алар товар көтөрөт, сыяктуу көрүп атат. 1-2-3 саясий спекулянт келип алып эле. Жетимтоо бул родина. Кыргыз атасы көмүлгөн жерди сатпайт. Булардын көзүнө жетимтоо эле көрүнүп атат. Эптеп сатуу эле кетип калсам деп. Мана сатабыз жетимтоодо кыргыздын балдары эркин куш салып, ат ойнотуп мана сайсын деп калтырган. Кимде ким? Кайсы бир депутат, кайсы бир аким, кайсы бир губернатор, кайсы бир министр виза койсо, ошол жакынкы 100 жылда чыккынчы катар тааныш керек. Аны арбактар да, түрүүлөр да, мыйзамда кечирбеш керек. Кыргыздын бир 3 шору бар экен. Путин бизде беда деди го. Шорлуу элсиңер деди. Чын айтты. Биринчи шору кыргыздыкы. Бул кошоматчылык.
Манаста кошоматчыны бул душмандай жек көрөт. А бизде азыр кошоматчы болуу бул жаңы элита болуп алышты. Мисалы, СДПКда начальник штаб болуп жүргөндөр азыр жерлерде. Келелек бийликке кошоматчы болуп начальник штаб болуп алышты. Райондорда көпөстөрү бар. Ар бир райондун бирден көпөстөрү бар. Же ошол жердин базарын сатып алган, же көмүр менчиктештирип алган. Анан алар өткөн шайлоодо бийликтин начальник штабы болушту. Ооба. Эми алар жаңы бийликтин начальник штабы болушту. Булар коркунучтуу. Булар эртең бир диний секте бийликке келсе ошол жака өтүп кетиши мүмкүн. Деги булар мусулманбы? Мына Кыргыздын биринчи шору бул кошоматчылык. Экинчи, кошоматчылык болгон жерде сөз жок, коррупция болот. Бюджетти толтура албайбыз дейт. Кийинки жылга биздин бюджеттик дефицит 37 миллиард сом. Көп акылдын кереги жок. Биз таможник посттор менен салык системасын электрондук форматка өткөзсөк, иш үстүн кылгандай. Биздин бюджетке 500 миллион доллар түшөт. Карап көрсөңүздөр, Финляндия билим берүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. 56 миллион биз сыяктуу. Агартуу министрлигинде 15 киши иштейт. Биздин агартуу министрлигинде 1500 киши иштейт. А результат кандай? Билим деген бул Кыргыздын куралы. Ас эл күчтүү курал менен жүрүш керек. Билим деген Кыргыздын калканчы. Азыр бийлик мугалимдерди мугалим катары эмес, шайлоодо чуркай турган кул сыяктуу пайдаланып калды. Мугалимди сыйлабаган коом эч убакта болбойт. Азыр эң өкүнүчтүүсү Раматылык Абсамат Масалич түрүү болгондо, Раматылык Турдакын Усалич түрүү болгондо, мо бийликке келгендерди аким кылып да алмак эмес. Ишенип койгула. Мен а кишилерге ишенип калдым. Алардын критерийи бөлөк болчу. Буларды кайсы бир районго, Кара Кулжа районуна аким кылып да алмак эмес. Мына ошол кишилер мамлекеттик тажрыйбасы жок. Элге деген ниети жок. Жүрөгүндө Кудайы жок. Ниетинде ыйманы жок. Мамлекетте тажрыйбага башкарган тажрыйбасы жок адамдар келип, Кыргызстанды бийлейбиз деп келатат. Жетим тоону сатабыз деп келатат. Булар базарга базар көмү сыяктуу келатышат. Усубалиев менен Масалиев бактыруу кишилер экен. Кыргызстандын могу шордуу күнүн көрбөй, бу дүйнөнүн эрте өтүп кетишти. Туугандар, баары өтөп кетет. Бирок могу Кыргыз жери эркин өлкө боюнча калыш керек. Мамлекетиң эркин болбосо, минген атыңдын, барган тоюңдун, чөнтөңдөгү депутаттык мандатыңдын кимге кереги бар? Мен Кыргыздын кул болуп, кайсы бир өлкөгө көз каранды болуп жашашын каалабайм. Мозамбик деген өлкө бар эле. Биз сыяктуу коррупционерлер башкарып отуруп, 32 миллиард доллар карыз алыптыр. Төлөй албай шал болуп калганда, жана жетим тоону алам деген өлкө шарт койду. Биздин валютаны киргизесиң, биздин кишини улуттук банкка коесуң деп. Бүттү. Картада аты бар. Заты эгемендик эмес. Бөлөк өлкөнүн финансылык кулуна айланды. Мен Кыргыз элин ошондой болуп калышын каалабайм. Кул болуп калышын каалабайм. Азыркы бийликке келгендер, мыйзамсыз жол менен келгендер, колуна устара кармап алган, лезвие кармап алган жаш бала окшош. Жаш бала өзүнүн күрөө тамырын кезет. Буларды ким койсоң, мамлекеттин күрөө тамырын кезип ташы мүмкүн. Булар мамлекеттүүлүк менен ойноп атат. Булар колдогу мөлтүлдөп турган эгемендик суусун, эгемендиктин мүрөк суусун төгүп алчу деп отурат. Мен ошолорго каршы аттандым. Дүйнөдө азыр 6000 улут эгемендикке жетпей кошок кошуп жашайт. Дүйнөдө азыр 62 өлкө бар. Белжутустан, Казарстан, Курдистан, уйгур туугандар, Индияда Алас деген мамлекет бар. Эч ким тааныбайт, 30 миллион эли бар. Бирок булардын эгемендиги жок. Буларды Бириккен Улуттар тааныбайт. Биз
дүйнөдө толук каттуу эгемендик элбиз. Булар ошол эгемендиктин баркын билбей атышат. Урматтуу агайын туугандар, биз ошол эгемендиктин кадырына жетели. Эгемендик мыйзамдуу бийликтин гана негизинде курулат. Сөзүмдүн соңунда Кыргызстан келечеги бар. Бизде дайым 4 эркиндик болуш керек. Биринчи саясий эркиндик. Кыргызстанда тинтип минтип айтып койдуң деп журналистти, оппозицияны, депутатты, граждандык коомдун өкүлүн эч ким камай албаш керек. Экинчи бизде ишкерлик эркиндик болуш керек. Сен тиги депутатка иштедиң, сен тиги оппонентке иштедиң деп биздин ишкерлерди эч ким кысымга албаш керек. Үчүнчү сот эркиндиги, төртүнчү адам эркиндиги. Биздин эркиндик бул Манас атадан калган эркиндик. Биздин эркиндик бул түбөлүк эркиндик. Кыргыздын туусу түбөлүк желбиреп турсун. Улуу кыргыз мамлекет үчүн. Рахмат силерге.